биринчи ушул журналисттердин үстүнөн соттук кароо башталган күндөн баштап адвокаттар ар бир процессте ушул сот залына кененирээк залга киргизгиле, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер, тууган уруктар толук катыша алсын деген өтүнүчтөрүн ар бир процессте билдирип келе атат. Бирок бул жарандардын маалымат алууга болгон укугу, ошондой эле журналисттердин чагылдырууга болгон укуктары чектелип атат. Ал эми кенен сот залынын жоктугу бул журналисттердин же жарандардын проблемасы эмес, ал мамлекеттин ошо соттордун өзлөрүнүн проблемасы. Ачык сот дегени менен бул мен айтат элем жабык эле сот болуп атат. Ачык сот деген журналисттер кенен катышып, видео тасмага, аудио тасмага тартып, ошолордун канчалык деңгээлде күнөөсү далилденди, коюлган айыптары далилденди, ошолор канчалык деңгээлде жазага туура тартылып атат же болбосо туура акталды дегенди именно коомчулукка силер аркылуу гана жетиш керек болчу. Бүгүнкү күндө коомчулук дагы, силер дагы ошондой укуктардан бүт баарыбыз ажырап калдык тилекке каршы.